Оразалиева. Саламатсыздарбы, урматтуу чегерачылар, урматтуу чегерачыларыбыздын үй кожойкелери жана сүйүктүү балдарыбыз. Урматтуу бүгүнкү ушул иш-чаранын катышуучулары, бүгүн биз чегара кызматкерлеринин үй бүлөлөрүнө үй батирлерин берип жатабыз. Мамлекеттик ипотекалык компаниянын негизинде бул мамлекеттик курулуш урматтуу президентибиз Садыр Кожоевичтин түздөн-түз берген тапшырмасы негизинде аскер кызматкерлерин, анын арасында чегерачыларды үй менен, квартиралар менен камсыз кылуу программасы негизинде берилип жатат. Бүгүн сиздерге 77 квартира берилет. Ошол эле мезгилде ушул айдын аягына чейин дагы 180 квартира берилет. То есть ушул эле айда биз 250 квартирадан ашык квартираны сиздерге берип атабыз. Бул деген ошол биздин чегерачыларыбыздын кылган кызматынын так мыйзам чегинде иш билгилик менен аткаруусуна өбөлгө түзөт деген ишеничтебиз. Себеби бул биздин турмушта бир эле чегараны коргоп, чегарада эле жүрүп өстөн биз өзүбүздүн үй бүлөбүздү дагы, ошол эле мезгилде бала чакабызды дагы жакшы шарттарда тарбиялоого укуктуубуз. Ошондуктан, урматтуу чегарачылар, мен сиздерди ушул бүгүнкү тапшырылып жаткан квартиралардын курган адамдарды дагы айтып коеюн. Себеби алардын эмгектери бул жерде чоң. Мына президентибиздин иш башкармалыгынын башчысы Каныбек Тургунбекович Туманбаевдин жеке ошол жетекчилигинин астында ушул үйлөр курулуп атат. Бул деген ошол президентибиздин биздин алдыбызга койгон тапшырмасынын так аткарылышы негизинде. Эмне үчүн биз ошол үй жагына, турак жай жагына көбүрөөк көңүл буруп атабыз? Себеби дегенде үй бүлөң тынч болбосо, үй бүлөң жакшы жерде жашабаса, балдарың жакшы жерде мектептен билим албаса, анда турмушта дагы, жумушта дагы, кызматта дагы оор болот. Ошондуктан, урматтуу чегарачылар, бул мен ойлоймун, муну менен биз токтоп калбайбыз. Бул башталышы гана. Күзүндө дагы үй беребиз. Ушинтип олтуруп, жакынкы жылдарда биз чегарачылардын бардыгына үйлөрдү берип бүтөбүз. Чегарачылар мындан ары квартирадан квартирага чуркашып, ар түрдүү үйлөрдө жашашып, ар түрдүү шарттарда жашашпайт. Бардыгы бирдей, жакшынакай, ошол адамга ыңгайлуу шарттарда жашаганга мүмкүнчүлүк түзүп беребиз. Ошондуктан сиздердин ишиңиздерге ийгилик каалаймын. Жакшынакай сүйүктүү балдарыбыз жакшы билим алып, ушул жерде ар дайым жашап, өмүрүңүздөрдү ушу бактылуу өткөзгөнгө Кудайым насип этсин. Рахмат баарыңыздарга. Саламат. Кандайсыңар? Келчи бөбөктөр менен учурашып коеюн. Молодцы. Кандай бөбөктөр? Жакшыбы? Саламатсыздарбы? Кандайсыздар? Десолтар жакшыбы? Мына көптөн күткөн, сиздер дагы көп жылдардан бери күтүп жүрсөңүздөр керек эле үй алабыз деп. Мына урматтуу президентибиздин ошол койгон тапшырмаларын аткаруу негизинде бүгүн сиздерге үйлөр тапшырып атабыз. Мындан арда жакшылап кызмат кылыңыздар. Мына ушул жердеги чегарачыларыбыздын ата-энелери турасыздар, жубайлары, балдары турасыздар. Баарыңыздарга үйүңүздөр куттуу, кубаттуу болсун. Үйүңүздөрдө жакшылыктар болсун, тойлор болсун ушул жерлерде. Көп жылдан бери үмүт кылып күтүп жүрдүңөр эле. Мына үй алдыңар, Кудай кааласа. Эми мындан ары дагы жакшылап жашооңуздар уланта бериңиздер. Рахмат. Жакшы жүрүңүздөр. Ишиңерге ийгилик болсун. Жакшы жүрүңүздөр. Давайте. Макул жигиттер.